Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурлан Нышановдун кыргыз салттуу үйлөмө асбаптары үчүн хрестоматиясы, Бактыгүл Марипованын музыканын башталгыч теориясы, Бекболот Абдубалиевдин Салтанат китеби жарык көрүп, музыкалык билим берүүдөгү кыргыз тилинде басылып чыккан бирден-бир эмгектердин катарын толуктады. Каражаттын аздыгына карабай, өз эмгектерин кийинки муунга мурас катары калтырып жаткан авторлорго Маданият министрлиги ыраазычылык билдирди. Кошуп келген салымдарыңыз аябай чоң, аябай көп. Мындан кийин да салымдарыңызды кошот деп ойлойбуз. Бизде кыргызда бир жакшы сөз бар. Азамат мойнун жок кесет, аргымак мойнун ок кесет деп. Биз тыйыныбыз жок, чөнтөгүбүз бош деп туруп калбай, мына Нурлан агай сыяктуу агайларыбыз өздөрүнүн эмгектери менен, өздөрүнүн колунда болгон каражаттары менен өзүнүн талантын алып кетпестен мына жаштарга, кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берүүгө жардам берип, өзүнүн да колунан келген жакшы нерселерин таштап кетип атат. Маданиятка ар бир адам суунун тамчысындай болсо да салым кошсо, сөзсүз бул тармак өнүгөт деген оюн билдиришкен катышуучулар эмгектерди карап, алардын маанилүүлүгүнө басым жасашты. Маселен, музыканын башталгыч теориясына чейин кыргыз тилинде мындай фундаменталдык эмгек жаралган эмес. Ал эми кыргыз салттуу музыкалык аспаптарын үйрөнүү боюнча атайын иштелип чыккан видео мектептер тууралуу сөз кыла турган болсок, анда жыгач ооз комуз, темир комуз, сыбызгы жана чоорду үйрөнүү боюнча сабактар жазылган. Замандын талабына ылайык алар аркылуу кадимкидей эле аспапта кол ойнотууну өздөштүрүүгө болот. Эми дагы бир биздин эмгек, ушул биздин Устат Шакиров плюс коомдук фондунун 2 жыл мурда чыгарган эмгеги бул видео мектептер. Бул видео мектептер менен көпчүлүк тааныш деп ойлойм, себеби буну биз интернетке жайгаштырганбыз, YouTube'дан таап алып, ушул видео мектептерди пайдаланып аспаптарды үйрөнгөндөр бар. Мисалы үчүн Түркиядан 1 жыл мурда мага бирөө чыкты. Ушул темир комуз боюнча видео мектебибизди көрүп, ушул аспапка абдан кызыгып, атайын Бишкектен темир комуз алдырдым. Анан үйрөндүм деди. Мына ук көрүнгөнбүз деп жаздырып туруп жибериптир. Кадимкидей үйрөнүп калган экен. Мен сурадым, сиз музыкантсызбы? Жок, негизи кесиби музыкант эмес, бирок бала кезде музыкалык мектепте комузду үйрөндүм эле дейт. Китептерде негизги музыкалык түшүнүктөргө кенен аныктама берилген. Видео сабактарда музыкалык негизги түшүнүктөрдөн сырткары добуш бийиктигин өзгөртүү үчүн ооз көңдөйү кандай абалда болушуна чейин анимация аркылуу түшүнүктүү көрсөтүлгөн. Бул эмгектер республикадагы ар бир балдар музыкалык мектептерине таратылып берилди. Мунара Кадырзин кызы, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.